Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр, Нур телеканалынын түз эфиринде чордондо программасы, аны мен Таткашадан алып барам. Бүгүн биз сиздер менен ошол мэрдин ишмердүүлүгүнө 2 жыл деген теманын алкагында ошол талкуу жүргүзөбүз. Ал үчүн студиябызга атайын конок чакырганбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Ош шаарынын мэри Сарбашев Талайбек Насырбекович. Биринчиден студиябызга куш келипсиз дейли. Ал эми экинчиден ошол дүйнө кооптонгон, теги эле биздин ошол анын ичинде Кыргызстан, анын ичинде Ош ошол COVID-19 вирусунан кандай мындай жеңилдедиңиздер, анан сиздерге дагы эки эсе мындай жүк түшсө керек. Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Алгач мен ушул Нур телекомпаниясынын жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай эл менен түз отуруп, баарлаштырып мүмкүнчүлүк түзүп бергенине. Biz bir gana şu mamleketlik teлеканалдар эмес, дайыма ушу эркин массалык маалымат каражаттары менен мына иштешип, дайыма маектешип жүрөбүз. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңизге сиздерге дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми өзүңүзгө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө ушу Кытай мамлекетинин Ухан шаарында ушул COVID-19 илдети аныкталып чыккандан баштап бардык дүйнө жүзүндөгү бардык мамлекеттерде эле биздин Кыргыз мамлекетинде дагы урматтуу президентибиз башында туруп, өкмөт башында туруп, мына жерлерде ушул жергиликтүү бийликтер бардыгы ушул медицина кызматкерлери менен биргеликте ушул илдеттин алдын алуу иштерди уюштурганбыз. Бүгүнкү абал боюнча, Ош шаары боюнча тааныштырып кете турган болсом, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө ушул илдетке чалдыккандардын жалпы саны Ош шаарында 207 болуп атат. Анын ичинен 124 жараныбыз бүгүнкү күндө айыгып үйлөрүнө чыгышты. Ал эми 2 жараныбыз тилекке каршы каза болгон. Бул боюнча элибиздин да маалыматы бар. Бүгүнкү күндө 82 жараныбыз ушул изоляцияда дарыланып жатышат. Мен белгилеп кетчү нерсе, мына акыркы убактарда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул сырттан келген мекендештерибизди мына мамлекет тарабынан алып келип атат. Ушулардын ичинен чыгып атат. Эң негизгиси мына элибиз кооптонбой койсо болот. Биз бүгүнкү күндө ушул илдетке аныктандар бүтүн обсервацияда жаткандардын ичинен аныкталып атат. Алар бардык медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө биз дайыма өзүбүз мындай көзөмөл кылып турабыз. Бирок дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коюшум керек, элибиз ушундай илдеттен этият болуп, бүгүнкү күндө ушу маскалар менен жүрүп, жерлерде мына ушул өнөр жай ишканаларына, соода түйүндөрүнө, мекеме ишканалардын бардыгына негизгисинен мындай уруксат берилди. Мен дагы ушул эскертип кетет элем. Мындай коркунуч бар. Абал туруктуу дегенден алыспыз, орто туруктуу болуп атат, аныкталып атат. Ошон үчүн ар бир жаран өзүн этият кылып, масканын антисептиктер менен иштеп, ушул контакт кылбай, аралыктарды сактап жүрсө, ушул илдеттен толук айыкканга чоң мүмкүнчүлүк болот. Рахмат. Ушул биздин бүгүнкү талкуулай турган тема ушул сиздин ишмердүүлүгүңүз 2 жыл убакыт жакындап калды. Негизи эле ушул деги эле 2 жыл кызматта отуруп, мындай кээде ушул жумуш жасаганда ушул жумушту жасап койдум деп мындай өзүңүздүн бир ушул жасаган жумуштарга бир канааттанган учур болдубу? Эми рахмат. Мына убакыт учкан куш дегендей, мына биздин шайланганыбызга дагы 2 жылга жакындап калды. Ушул келгенде биз өзүбүз негизги ушул программа менен киргенбиз. 3 приоритеттүү программа. Бул дагы мына 87 иш-чара менен турган программаны кабыл алганбыз. Негизгисинен ушул биз кабыл алган программада 60% мында аткарылып калды да. Эми өзүңүздүн сурооңузга жооп бере турган болсом, эми адам иш кылган сайын кылгың келет. Бүгүнкү күндө элдин талабы аябай күчтүү болгон сайын дагы бир мындай жаңы иштерди көргүсү келет экен. Бирок бир чекесинен Кудай буйруса жасап атабыз. Эң негизгиси биздин ушул максатыбыз жумуш орду менен элибизди камсыз кылуу болгон. Мына шаардык мэрия тарабынан ушул келген жеке ишкерлерге биз жер берип, мына жаңы жумуш орундарын түзөлү деп астыбызга максат кылганбыз. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол жеке ишкерлерге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Мына анча миллиондогон акчаларды ушул сарптап жаңы мындай завод, фабрикаларды салып атат. Бунун ачылуу күндөрү дагы алыс эмес. Кудай буйруса жакын арада ушул завод, фабрикаларды ачыбыз.
ачабыз, ушул миңдеген адамдарыбыз жумуш ордору менен камсыз болот. Бул деген сөз эми мына экономикага дагы сөз пайдасын алып келет. Шаарыбыздын мындай экономикасы көтөрүлүп, элибизге дагы бир топ жакшы мындай шарттар түзүлгөнгө мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Ошол анан негизгиси эле ушу шаардагы мына экинчи борбор кала болгондон кийин шаарыбыздын мына инфраструктурасына көңүл бурайлы дегенбиз да. Эң негизгиси элдин талабы да бүгүнкү күндө ушул жол тыгындар дегенде, мына базарда шаардын ичинде мына западный Кулатов кичи чарчасында көрүп атасыңар, машина өткөн эмес, адам өтө албай калган мезгилдер, ошол жерлерди тазалап, сода түйүндөрүн алып, бир мындай аллеяга айлантайлы. Экинчи чоң проектибиз мына ушул Акбура дарыясы болгон, көп кабаттуу үйлөрдү мындай жаңы түскө келтирип, оңдоп түздөп дегендей, скверлерге, парктарга көңүл бурабыз деген мына Токтогул паркын толук ушул жергиликтүү бюджет менен реконструкция жасап бердик. Мына жакын арада буюрса, ушул мына Акбура дарыясында мына проект элге айтканбыз, мына жакын арада Кудай буюрса буну дагы баштаанын астында турабыз. Ушу мына соода күркөлөрүн алып таштадык. Бул дагы бир топ мына жол тыгындарын азайтууга мындай берилип атат. Жакын арада мына тыйы кесилиш деп коет, өзгөндөн келаткан жолду дагы. Буну дагы мына мамлекет башчыбыз менен, өкмөт менен макулдашып атабыз. Бул дагы буюрса мен ойлойм, ушу мамлекеттин колдоосу менен ишке ашып калат деген ойлордобуз да. Эми негизгисинен мына ойлогон максаттар аткарылып атат десек дагы болот. Эми бирок мен өзүңүз айткандай дагы астында чоң максаттарыбыз бар. Рахмат. Негизи бул убакка чейин сиз ушул жеке ишкерлик менен алектенгенсиз. Алай районунда ушул жетекчи болуп кызмат өтөгөнсүз. Андан кийин ушул биздин Ош областынын жетектедиңиз. Негизи эле ушул мэрлик кызматка келишиңизге кимдир бирөө сунуш бердиби же өзүңүз ушул мурдатан бир максаттап жүргөн белеңиз? Ушул боюнча бул эми көпчүлүк коомчулукка мындай кызык болуп атат да. Рахмат. Эми бир мезгилдерде мына союз таркагандан кийин ушу биз иштеп аткан ишканалар жоюлган. Анан биз деле үйдө бир 11 тууганбыз да. 11 тууганбыз. Анан 90-жылдары жашоо оор болгондо биз дагы ушул эл катары ушул башка мамлекеттерге, Россияга барып ушул иштеп, таза ак эмгек менен иштеп келгенбиз да. Анан тилекке каршы ушул 2004-жылы мен келип ушул Алай районунда туруп калдым. Ошол 2005-жылы ушул айыл өкмөттүккө коюп, 2008-жылы ошол райондук кеңешке депутаттыкка коюп, ошо элдин добушуна ээ болуп, ошол эле райондук кеңештин төрагасы болуп 4 жылга жакын иштедим. Андан кийин райондук мамлекеттик администрациянын башчысы, аким болуп, мына 4 жылга жакын иштедик ал жерде дагы. Анан эми ушул Алайда деле мындай эми жакшы ой тилек максат менен Алайды ушул дотациядан чыгарайлы, жумуш орундарын түзөйлү, экономикасын көтөрөйлү, ушул райондун борборунда инфраструктураны оңдойлу, жаңы мектептерди, бала бакчаларды салайлы деген аракеттер менен иштеп жүргөнбүз. Анан эми ушундай жетекчилердин колдоосу менен сунуш менен мына Ош областындагы 3 жылга жакын жетектеп иштедик. Анан эми мен чын айтканда ушундай шаардын мэри болом деп деле ойлогон эмесмин. Ушундай сунуштар болуп калды. Бул эми шаардык кеңештин депутаттардын ушул шайлоо жолу менен келе турган кызмат, ушу фракциядан сунуштар болуп калып, анан ушул шаардык кеңештин депутаттарына мен чоң ыраазычылык билдирем. Ошо бир добуштан бардыгы 45 депутат 44 шайлап берип, анан мен үчүн бул депутаттардын астында дагы, элдин астында да чоң жоопкерчилик деп билем. Ошол үчүн мына болгон аракетибизди ушу шаардын өнүп өсүшү үчүн иштеп атабыз. Эми бардык нерсе мындайча айтканда Кудайдан экен, ушул Кудайдын берген кызматын бүгүн иштеп атабыз. Демек фракция сунуштаган, ушул фракциядан сунуш түшүп, ошолорду шайлап беришти. Рахмат. Ушул кызматка келгениңизде шаардын ичиндеги жол тыгындарын чечебиз дедиңиз эле. Бирок бүгүнкү күндө негедир ушул жол тыгындары азайбай жатат да. Бул боюнча эми мындай да туура түшүнүш керек. Биздин азыркы бүгүнкү күндөгү жолдорубуз союз мезгилиндеги курулган жолдор да. Эми өзүңүздөргө белгилүү мындай союз кезинде бир райондо центринде же болбосо бир шаарда эсептелүү эле машиналар болгон да. Бул
биздин азыркы замандын талабына жооп бербейт, же болбосо мындай азыркы замандын талабына жооп бере турган эсептелген эмес жолдор да. Анан азыр эми бир чети Кудайга шүгүр дешибиз керек. Ар бир үйдө мындай кеминде 2-ден 3төн машина болуп калды да. Туурабы? Бардыгында бир үйдө 5 адам болсо 5 тең машина менен жүрөт да. Ошон үчүн биз эми замандын талабына жооп бере турган мына жолдорду атайын проектилер менен Кудай буйрса кеңейтип ушул шарттарды түзүп беришибиз керек. Мына биз бир чекеден мүмкүнчүлүккө жараша баштаганбыз. Мына Шакирова көчөсү мурунку көчөнүн турасы 7 метр боло турган болсо, азыр мына 12 метр, жалпы турасы 20 метрге кеңейтилди. Анын ичинде нарыгы бар, тротуар, ушул жашылдандырылган зоналары бар деп, мына 20 метр. Эми бул боюнча да Шакирова көчөсү боюнча дагы суроолор болушу мүмкүн. Мына кечээки ушул соцсеттерден көп мындай сындар айтылды да. Биз сындарды туура кабыл алабыз. Себеби 5 айдын ичинде ушу жолдун кайра бузулушу мени дагы тынчсызданып, мени дагы мындай бир топ түшкө салды да. Себеби биз бирок бул жолдорду жакшы ниет менен ушу элибизге жакшы шарт түзүп берели деп кыска убакыттын ичинде ушундай жасатканбыз да. Эми бүгүнкү күндө бул жол 3 жылдык гарантиясы менен ошо курган компания мына бүгүнкү күндө кайра калууна келтирип берди да. Эми эгер бузула турган жерлер болсо дагы булар оңдоп берет. Биз өзүңүздөр күбө болгондой ушул жолдун курулушу жүрүп жатып атканда биз дайыма келип ошол жерден сапатына көңүл бургула деп айтып эскертип жүргөнбүз да. Мына эми турмуш өзү көрсөттү. Ошон үчүн булар кайрадан компания мойнуна алып жасап берип атат да. Бул биринчиси. Экинчиден буларга дагы бир чети биз айтышыбыз керек, баягы элибиз кыйналып кеткен, ошол мезгилде жол жабылып, ошол мезгилде дагы соц тармактарда мына кечигип атат, эртелетпейсиңерби деген элдин талабы болгон. Биз ошон үчүн буларга тездетип берүүнү мындай сунуштаганбыз да. Ошон үчүн булар да кыска убакыттын ичинде жасаган үчүн мындай мен ойлойм ушул кээ бирки жерлер баягы өзүнүн деңгээлинде жасалбай калган да. Андан сырткары мына элибизди дагы айтышыбыз керек, ошол жерде жашаган элдер дагы мындай үйүнүн ичиндеги канализацияларын ушул жолго чыгарып койгон фактылар дагы кездешип атат. Ал боюнча дагы биз азыр бүт атайын комиссия иштеп, ошолор жерлеринде ушу канализацияларды кырктырып атабыз дагы, ошо центральный канализацияга коштуртуп атабыз. Анан жогоруда айтып өттүңүз, ушул Ак Буура дарыясынын эки жегин көрктөндүрүү, жашылдандыруу, оңдоп түзөө боюнчачы. Анан сиз бул убакка чейин ушул өзүңүз тапшырма бердиңиз эле, кимдир бирөөлөрдүн же мүмкүн атка минерлердин дагы атайын кафе же болбосо ушул кымбат баалуу үйлөрү дагы болушу мүмкүн. Ошолордун бүт баарын аныктап, мыйзамсыз көрүнүштөр болсо бүт баарын алып чыгыш керек депчи. Бул боюнча иш аракеттер дагы деле улантылып атат. Эми бул проекттин жүрүшүндө дагы биз бардыгына мыйзам чегинде эскертүүлөрдү бергенбиз. Ушулар көпчүлүгү өздөрү ошол проекттин жүрүшүндө биз өзүбүз алып коебуз деген дагы сөздөрүн беришкен. Кээ биркилерин биз бүгүнкү күндө алып тазалоо иштерин жүрүп атабыз. Эми мына жакын арада ошо куткан компания дагы аныкталды. Алар ишти баштай турган болсо, ошол проекттин жүрүшүндө дагы бул биздин атайын ошол эмес ишкана баягы снос иштерин параллельно жүргүзө берет. Рахмат. Ушул кийинки суроо биздин тили көрүүчүлөрдөн келген экен. Шаар ичиндеги АЗСтер дейт. Бул убакка чейин билесиз, ушул биздин шаардын ичинде бир АЗС жарылып, андан бир адам жаракат алган. Сиз ошол бул убакка чейин убада бербедиңиз беле ошол элдин алдындачы, АЗСтер чыгарылат депчи. Анан айрым ушу дагы бир сессияда айтып өткөнсүз, биздин ошол шаардын ишине, анын ичинде ошол биздин жумушубузга жогорку кеңештен эч ким аралашпасын депчи. Ушул АЗСтерде кимдир бирөөлөр мындай аралашып, анан ошол себептен токтоп калган жокпу? Мен эми чындыкты айтышым керек, дайыма айтып жүрөбүз. Мен шаарда кылып аткан ишиме кимдир бирөө үстөмдүк кылып же болбосо мындай бут тосуу болгон жок да бул АЗСтер боюнча. Эми тилекке каршы ошол Юго-Востокто Курманжандат аймагында бир АЗС жарылып, жакшы Кудай сактады, ал жерде адам өлүмү катталган жок да. Бирок атайын мамлекеттик органдар ошол жердеги бүт шаардагы мына АЗСтер боюнча текшерүү иликтөөлөр жүргүзүп келди да. Бүгүнкү күндө жалпы 28 ушул май куючу жайлар менен мына сот иштери улантылып атат да. Эми
мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой менин оюма койгондо мен бир күндө алып тазалап коймокмун да. Бирок мындай иштерди баягы конституцияда каралган жеке менчик кол тийгиз деп мындай нерсе талаш тартышка только сот органдары гана мындай чекит коет да. Биз эми соттордун чечимдерин күтүп атабыз бүгүнкү күндө. Ал эми мен ода бергенде ошондо дагы айткам, азыр дагы айтам, мындан ары шаардын ичинде бир дагы АЗСке уруксат берилбейт депчи. Мына мен ошол убадамда туруп атам, азыр бир дагы мындай май куючу жайга биз уруксат берилекпиз же болбосо шаардык мэрия тарабынан токтом чыга элек. Ошон үчүн эми бул мындай айтыш керек, оор иш экен, кыйын иш болуп атат, талаш тартыш болуп атат. Кээ бирки мына шаардын ортосунда турган май куючу жайлар кезинде мыйзамдуу турган, баягы нормаларга 50 метр деген нормаларга туура келген. Кийин ошол жерде курулуп аткан көп кабаттуу үйлөргө ошо биздин мамлекеттик орган тарабынан же болбосо шаардык мэрия тарабынан токтомдор чыгарып, мыйзамсыз ошол кийинки курулган курулуштарга уруксаттарды берип койгон. Бул боюнча эми сот иштери жүрүп атат, атайын мамлекеттик экотехник инспекциясы иш алып барып атат. Эми жыйынтыгын күтөбүз. Эми мындай бир күндө бүтө турган иштер эмес экен. Мына көрүп атпайсыңар, мындай иштер жылдап чозулуп калып атат. Эң негизгиси биз мындан ары ушу шаарга уруксат бербейбиз. Ушуга эле улай ушул биздин шаардын ичинде салынып жаткан жана көп кубаттуу дагы үйлөр бар эмеспи? Бул убакка чейин шаардык бийлик бир топ аракет кылып, айрымдарын бузууга дагы аракет жасадыңыздар. Бирок алар кайрадан эле ушул курулушун улантып кетти да. Ошондо сиздердин эскертүүңүздөрдөн жыйынтык чыкпай атабы? Эми бул дагы ошол АЗСтерде да мына Масалиева да 64-үй боюнча айтып атсаңыз керек. Бул кезинде ошо эл тарабынан арыздар түшүп, ошол мыйзамсыз курулуп атат деп арыздар түшкөн. Биз атайын ошол мамлекеттик экотехник инспекциясы сотко берген. Бул боюнча иш жүрүп атат. Мына соттордо дагы шаардык соттун, областтык соттун чечимдери биз тарапка чечилет. Кээде ушул жогорку сотко барганда биринчи жолу булар тарапка баягы иш токтотулуп турсун деген чечимдер чыгарып койду. Кийинки сотто кайра калыбына келтирсин деп биз тарапка чечип берди. Азыр эми мен угуп атам, кайрадан алар арыз бериптир, дагы жогорку сотто каралат да. Ошон үчүн биз тараптан же болбосо шаардык мэрия тараптан же болбосо шаардагы ушул мамлекеттик органдар тарабынан бул эмеге көп кабаттуу үйгө уруксаттар берилген эмес да. Мындай үйлөр шаардын ичинде бир топ үйлөр бар да. Анын үстүнө мына мамлекеттик органдар иштерди алып барып атат. Эми негизгисинен бул соттордун чечимин күтөбүз. Ошол үйдү бузуу иштеринде ошол курулуш компаниянын жетекчиси айткан болсо да, бул кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы болуп атат. Ал жерде кызыкчылыктар жок. Эми андай сөздөр айтылып жүрөт да. Эң негизгиси сөздөр, сындар, кандайдыр бир тараптан сөз айтылат. Эң негизгиси адам Кудайдын астында таза болуш керек да. Анан эми бул жерде эч кандай кызыкчылык жок. Себеби элдин талабы, ошол жерде жашаган элдин талабы болгон. Ал биз сураштырганда бир дагы уруксаты жок баштаган деген сөздөр айтылып, анан соттун чечими менен мыйзам чегинде гана иштер алып барып атат. Ону же бир шаардын мэри же болбосо бир кандайдыр бир жетекчинин чечими кабыл алынбайт ал жерде. Мындай нерселерге, чоң иштерге только соттор гана чекит коет да. Бул соттордун чечиминин негизинде гана иштер алып барылып атат. Бизге дагы ушул соц тармагы аркылуу келген суроолор бар экен. Жалгыз бой энемин дейт, ушул ипотекага үй алсам болобу деп кайрылган экен. 2 балам бар дейт. Эми 2 баласы болсо баягы мыйзам чегинде ал ошол кайрылып аткан жараныбыз бир жерде иштеш керек. Бул үйлөр ипотекага курулган үйлөр сөзсүз биздин банктар тарабынан кайрадан ошол мыйзам чегинде берилет да. Же болбосо бир ошол мекеме тарабынан сунуштар берилиш керек. Азыркы бүгүнкү күндө биздин шаардык мэрия тарабынан курулуп аткан үйлөр ошондой шартта беребиз. Ал эми убакыт көрсөтөт, биздин эми келечекте дагы ойлорубуз бар. Мына банктар менен сүйлөшүп атабыз, аз пайыз менен акчаларды алуу пландарыбыз бар. Бул дагы келечектеги ойлорубуз да. Анан ошол болуп кала турган болсо, мына бүгүнкү күндөгү ушул соода тармагында иштеген же болбосо ушундай бир сыртта жүргөн мекендештерибиз үчүн дагы ылайыкташтырылган шартта бере турган үй куруу пландарыбыз бар да. Ошондо карап көрөбүз. Эсиңизде болсо, мындан мурун ошол Азаттыктын журналисттери бандиттер байырлаган ош деген материал чыгарган.
ошол материалдан кийин ошол шаардык бийлик дагы биздин ошол шаардын тургундарынын укугу тебеленген көрүнүштөрүн, айрым бир күч органдарынын жетекчилерин атата алган, аны сиз өзүңүз ошол жарандардын укугун толук коргойбуз, көзөмөлгө алабыз дедиңиз эле. Негизи ал көзөмөлдөнүп атабы? Биздин негизи шаарда ошондой мындай чоң муштуңар деп коебузбу, же болбосо аларга мындай бир чектөө болдубу? Эми сөзсүз бул тарабынан эми шаар башчысы катары ошондой бир мындай туура эмес иштер каттала турган болсо, биз сөзсүз көзөмөлдөйбүз да. Бул боюнча атайын координациялык кеңешмеде каралып, укук органдары менен жетекчилер менен биргеликте биз чечимдерди кабыл алып, бардыгына кандай иштер жүргүзүш керек, мындай тапшырмалар берилген да. Эми бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, былтыр бир жыл мурун ушундай чыгарган Азаттыктан журналисттер. Эми ошол кезинде биз реакция кылып тапшырмаларды бергенбиз. Анан укук органдары мындай жакшы иштерди алып барып атат да. Мына былтыр эле шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, ушундай ызы чууну уюштурган балдар бүгүнкү күндө соттолуп, мындай түрмөдө отурушат да. Мындан ары дагы бул боюнча иштерди алып барат. Анан эми ушул мен мындай анализ кылып атабыз да, элдердин эле мына сурамжылоо иштерин жүргүзүп атабыз. Эгер силерде ушундай журналисттерде фактылар болуп, бир кандайдыр бир ушундай кандай дейбиз, мындай бандиттер дейбизби, бирөөнүн укугун тебелей турган болсо, бизге маалыматты бергиле. Мен мына так кесе айтам, аларга биз чара колдонобуз да. Бирок азыр бүгүнкү күндө мен элдик жыйындарда дагы, ишкерлер менен жолукканда да сурап атам, ушундай силерге баягындай туура эмес мамиле кылып, же болбосо акча талап кылгандар барбы десек, мына мага шаар башчысы катары бир дагы жарандан же бир дагы ишкерден мындай арыз түшө элек да. Ошол бул убакка чейин ошол кайрылсаңыздар болот деп калдыңыз. Ошол биздин телеканалга айрым жарандардан кайрылып, ошол жанагы биздин Ош шаарындагы Большая рыбка деп аталган бассейндин ээси ошол мүмкүн сиздин атыңызды сатып, ошол мэрдин атынан келдик, мэрдин балдарыбыз дегендей сөздөрдү айтышкан экен. Негизи буларга кандай чара көрөсүздөр? Мисалы, ал укугум тебеленди деп кайрылып жатат да. Эми сөзсүз баса белгилеп кетүүчү жагдай, мэрдин балдары келди, анан мэрдин атынан деген сөздү айтып атат. Сиздин атыңызды кимдир бирөөлөр сатып аткан жок? Мэрдин балдары деген эмес, может деши мүмкүн, бирок мен мындай бир уюшулган бир балдарым же баягы кандай дейсиз, спортсмендер деп коебу, андайды бир мындай эл деле күбө болуп атат, өзүңөр деле күбө болуп атасыңар. Мен андай бир балдарды топтоп жаныма алып жүргөндү жаман көрөм да. Эми баягы атайын иштеген, муниципалдык ишканада иштеген балдар же болбосо ошо мамлекеттик органдар барып талапты койгон. Себеби мына силерге чоң ыраазычылык билдирем, азыр ушундай түз эфирде мага мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыңар. Ошол эле бассейнди мына силер дагы журналистикалык иликтөө дагы жүргүзгүлө дагы мына бир дагы акча, бир сом дагы акча төккөн эмес, как жеке менчикте пайдаланып жүргөн да. Анан биздин экономикабыз каяктан көтөрүлөт да. Каяктан көтөрүлөт. Ошон үчүн бул чоң биздин шаардык мэрия тарабынан курулган бассейн болгондой. Мына азыр биз келишимди жокко чыгардык, ошол бассейнди буздук. Азыр жаңыдан ошол эмеге коебуз, келишим менен беребиз. Ал жерге миллиондогон акчалар ошол бюджетке түшүрө турган кылабыз да. Мына ачык аукцион өткөзөбүз. Экинчи атайын комиссия иштелип атат да, же аукцион менен же келишим менен баягы биз акча түшүрүп бере турган компания. Ошол бир 10 жыл, 15 жылдан кийин кайра ошол бассейн шаардык мэриянын балансасына өтө турган мындай тартип менен беребиз да. Бул кызыкчылык шаардыктардыкы, анан шаардык бюджет болуп атат да бул жерде. Анан эми ошол ишкерге кайрылам, конечно, баягы жеп аткан нанын алдырып койгондой болуп, ар нерсе деп баягы кароолоо, жамандоо иштерин жүргүзүп атат. Эгер менин ошол жерде ошол бассейнди ишкерден алып алыптыр, же тууганыма, же мен өзүм алып кое турган болсом, буга да кийинки тарыхта эл күбө да. Мен эч кандай өзүм жеке кызыкчылыгым жок. Бул болгону шаардын кызыкчылыгы. Эми мындай нерселер көп болот экен да, мындай шаардын эсебинен акча таап байыгандар толтура экен шаардын ичинде. Биз ошон үчүн андайлар менен күрөшүп атабыз, тартипке келтирип атабыз. Мына Домбутанын жанындагы курулушта азыр мени сындап жүрбөйбү, Эргешев Ырысбек деген жигит. Эми атасынын атын айтпайын, жогорку кызматтарда аркалап жүргөн киши болгон. Ошо чоң рекламный ишти мына бүгүнкү күндө 96 000 сомдон ушул бир жылына арендап айтып жүргөн. Өзү арендага берген Мегаком ишканасына жылына 3 миллион 600 000 сомго. Шаарды бюджетке 96 000 сона. Мындайча айтканда 3,5 миллион сом жылына пайда көрүп жүргөн. Мен ал ишкерди чакырдым. Ушундай
шаардык бюджетке бир жарымын төгүп коюп бизге дагы акча мындай шаардык бюджетке керек болуп атат. Жок. Мына алдык, ошо комиссиянын чечими. Тем более ал жер талапка жооп бербей эскилиги жетип калган. Азыр биз бердик башка компанияларга. Мына шаардык бюджетке жылына 2 миллион сом. Мындайча айтканда 22 эсе көп акча төлөп атат. Рахмат. Азыр бизде чакырган ушу жарнамалык тындоо бар, андан соң маек улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан эле ушул түз эфирде маегибизде улантпакчыбыз. Ушул WhatsApp тиркемесинен келген кайрадан эле суроолорду бере кетейин. Жарнамалык калканчаларды кантип алып иштетсек болот дейт. Жана ошого кошуп эле толуктап кетейин. Ошол шаардын ичиндеги жарнамалык калканчаларды шаардын ушул казынасы бюджетинен куруп өзүңүздөр иштеткенге мүмкүнчүлүгүңүздөр жокпу? Кимдир мисалга азыр жогоруда сиз айттыңыз, эми ушул ишкерлер чоң суммадагы каражат таап атат, ошол шаардык муниципалдык жердин эсебиненчи. Эми баягы реклама калканчаларды мындай реклама иштер деп коебуз. Бул боюнча атайын шаардык мэрияда мына биз проект даярдадык да. Шаардын архитектура менен биргеликте шаардын кайсы жеринде ушундай иштер туруш керек. Анан бүгүнкү замандын талабына жооп бере турган баягы LED экрандарды койдук да. Азыр мындай проект бүтүп, биз жакын арада ушуну мындай аукционго коебуз да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен жалпы шаардыктарга кайрылат элем, эгер ошо кызыккан ошондой мындай бизнес-иштерди алып койду деп капа болуп жүргөн жарандар кайрадан келип ошо аукциондорго катышып ошол алса болот да. Анан эми бул дагы шаардык бюджеттин кызыкчылыгы. Экинчиден шаардагы жеке менчик баардык адамдар катышса болот да буга. Катышса болот. Бизде дагы кийинки суроо бар экен. Урматтуу мэр мырза дейт. Сиз ушул жанагы тууганчылыраак деп угабыз сизди дейт. Анан туугандарыңызды, ошол жакын тааныштарыңызды кызматка коесуз. Маданият башкармалыгынын башчысы сиздин тууганыңызбы дейт. Бул эми мен мындай туура эле кесе айтам. Менга эч кандай тууганчылыгы жок. Эми бунун жаштыгын эске алып, ошо маданият тармагында бир топ иштеп жүргөнүн эске алып, анан мен көп мына өзүңүздөр көп алып атасыздар, шаардагы маданий иш-чараларды аябай көп өткөздүк. Мына Түрксойдун маданий борбору болдук 2019. Ошолдогу иш-чараларды уюштурууда мына өзүнүн жетекчилик касиети бар экен, эң негизги мына кызыгуусу бар экенин мени ынандырды, ошон үчүн дайындады. Тууганчылык жагынан мага тиешеси жок. Бизге дагы ошол суроо келип түшкөн экен. Бүгүнкү күндө ошол жүргүнчүлөр ташыган кич автобустар таптакыр талапты сактабай жатат. Көзөмөлдөйсүзбү дейт. Буга чейин да биз эми коомдук автобустарды мындай көзөмөлдөп атабыз. Анан эл тараптан сураныч болгондо ушундай мындай кичи автобустар жүргүзүп берилди. Кече 1-июндан баштап биз уруксатты бердик. Бул боюнча атайын мобильный группалар иштеп атат. Мен өзүм дагы көзөмөлүмдө болот, сөз текшеребиз. Эгер биз койгон талаптарды аткарбаса, биз сөзсүз аларды токтотконго мажбур болобуз. Ошол эле мезгилде штрафтар салынат. Дагы бизде дагы кийинки суроо келип түшкөн экен. Тешик таш базарын көзөмөлдөйсүздөрбү дейт. Мына бүгүнкү күндө ошо Тешик ташта турган сатуучулар же болбосо элди эле көрүп атса керек, биз көзөмөлдө бүгүнкү күндө дезинфекция иштерин жүргүзүп атабыз да. Эми тилекке каршы бүгүнкү күндө мына Аравандагы түнкү базар деп мөмөжем саткан базарда жабылып калып, анан буга чейин да мына картошка саткан, мындай оптовый саткан базар жаңы автовокзалда сатылган азыр баардыгы бир жерге топтолгонуна байланыштуу аябай мына элибизге ыңгайсыз шарттар түзүлүп атат да. Ошон үчүн биз азыр кайрадан ушул бир жакшы жер издеп атабыз. Картошка саткан базарды башка жакка жылдырып турсак да. Негизгиси эле биз келечеги дайыма айтып жүрөм, мына өзүңүз деле күбө болсоңуз керек. Мөмөжемиш базарды биз сыртка мына авторынок жака, базар жака, ошол жака чыгарабыз да. Мына трансформация иштери биз тараптан бүттү, өкмөт тараптан бүтө турган болсо, анан биз ушу муниципалдык мөмөжемиш базарды, муниципалдык баягы строительный базарларды, мына Нокатский пайдамда арматура саткан же чоң трубаларды саткан базар туруп атпайбы, элибизге ыңгайсыз, ошолорду келечеги ошо сыртка чыгарабыз деген ойдобуз. Бизде убакыт тардыгына байланыштуу ушул акыркы суроону берейин. Соц тармактан келген суроо экен. Ушул сизди соц тармакта жумушуңузду, кылган иштериңизди баалап, анан Бишкек шаарына мэрликке кызматка сунуштаса бара белеңиз деген дагы пикирлер айтылып атат. Негизи сиз ушул сизди мактагандарга кандай реакция кыласыз? Эми
Эми жакшы сөз кимге жакпайт дегенде да эми мен сындарды да туура кабыл алам, баардык нерселерди туура кабыл алам да. Эми негизгиси мына соц тармактарда мен көп деле кирип мындай окуй бербейм, бирок ушул айтып атышат Бишкек шаарынын Нарын шаарына Кызылкаяга келип иштеп бергиле деген мындай сөздөр айтылып атат экен да. Эми бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын өзүнүн жакшы мындай аракетчил мэр иштеп атат. Азиз Эмилбекович, мен ойлойм келечекте ушул дагы көп Бишкек шаарын өнүктүрөт деп. Анан эми мен баягы башында айтпайдымбы, бул кызмат баардыгы Алла Тааладан, Кудайдан да, анын мындай же андай деп айтыш кыйын деп айтат элем. Рахмат. Анда эмесе ошол бүгүнкү кырдаалга байланыштуу жалпы сиздин ушул шаардыктарга кайрылуңуз. Рахмат. Дагы бир жолу сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ал эми шаардыктарга кайрыларым, урматтуу шаардыктар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча ушу өзгөчө абал киргизилген мезгилде туура түшүнүү менен ушул карантиндик режимди сактап отуруп бердиңиздер. Мына ушу сиздердин жардамыңыздар менен ушу илдеттен биз мындай бир топ шаардын ичинде иштерди жүргүздүк. Бүгүнкү күндө дагы мен кайрылат элем. Ушул биз койгон талаптарды, медицина кызматкерлери койгон талаптарды так аткарып берсеңиздер, өзүңүздөрдү этият кылып, ушу бет каптар менен, перчаткалар менен, антисептиктер менен жүрүп, коомдук жайларга киргенде өзүңүздөрдү мындай этият кылсаңыздар, ушу илдеттен тез айрылганга мындай мүмкүнчүлүк болот эле. Мен сиздерге ден соолук каалайм, шаарыбыз өнүгүп өссүн, мамлекетибизде тынччылык болсун, мамлекетибиз өнүгүп өсүп, ушу өңгөн өскөн мамлекеттердин катарына кошуларым. Баардыгыңыздарга мен жакшылыктарды каалайм. Рахмат. Студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Кадырлуу телегөрүүчүлөр, ал эми бүгүн бизде конокто Ош шаарынын мэри Сарбашев Таалайбек Насырбекович болду. Ал эми кийинки эфирлер аркылуу көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.